16 числа все это началось. Утром саат 7-лерде башталып тур. Буларга келген эди. Алга чейин тажиктер ар кайсы жерлерде стреляли. Они все подготовили весь. Не в одну кучу, а бөлүнүп полностью. И саат 9 чамасында миномет менен атып тур. Ошол кезде атышып. Они общие собрались, и один момент взрывает. И один момент попало. Товарищ ему карап ийгенде көзүнөн жаракат алып саат 9-да. Мой кузен, он до 11 часов, то есть после 9 2 часа еще воевал. И в то время стрелял. Что еще дальше? Один момент 3 бала болуп турса, ошол жерде алдына миномет түшүп тур. Ошол жерден уже жарылып, через бөйрөк өтүп, ол жагынан чыгып кеткен. Ударились, один из них через горлышко. Сами видели. Ему трудно разговаривать, во-первых. Трудно дышать, можно так сказать. Бөлөм ошол кезде барып операционныйга кирип тур. Через какое-то время, на один день он пропал, там, өлдү болуп. Кудай буюрса жакшы, прилетели в Москву, он там служит, все спецназ тут. Не знаю еще дальше, что сказать. Ну, воевали, так воевали. Хорошо. Мекенди коргон дейт, барды. Сейчас больница хорошо рассматривает, хорошо свою работу делает. Благодарим, конечно. Оперировали, да? Оперировали, да, на заметке. Сразу сделали. То, что страшно, это его товарищ, когда взорвался бомба, там рядышком был. Он не подумал, что бомба так, миномет так взрывается, он осмотрел, и сейчас уже потеря глаз. В Турции будет лечить это. А мой кузен, он через бөйрөк өткөн. Муреки жерге чейин жырылды, операционка. Сейчас через трубочку все, что выходит, питается капельницей. Один бутунан жаракат алган, экинчиси тоже аркы жакта жаткан мондай жырылган. Все тяжелые, я не скажу, что легкие, нет. Все тяжелые. Война — это нехорошо. Всем мира и добра. Эмне кайрыңыздан жабыркадыңыз? Мен ашказанымдан кирген, анан жоон ичеги, ичкечегилер Ок тийди, өзүңүз кайсы жердин тургунусуз? Ок тууралуу айтып берсеңиз. Мен Баткен районунун Самаркандык айылынын тургуну болом. Ошо күнү октун үндөрү чыгып атты. Эртең менен бираз угулуп атты. Анан түштөн кийин эле балдарым чогултуп качабыз деп атканбыз. Анан үйдүн коргонуга тийди, анан мага. Ошо. Кайсы убактарда ок тийди ошондо? Түштөн кийин го дейм, саатты билбейм канча экен. Качып аттыңыздар беле? Качпай эле эми октун үнү жаай баштаганда балдарымды чогултуп мектептен алдырып качабыз деп атсак эле ок тие салды да. Каерде жүрдүңүз эле? Үйүмдө эле жүргөм мен. Үйдүн ичинде тийдиби же жумуш кылып жүрдүңүзбү? Жумуш кылып жүргөм сыртта да, үйдүн ичинде эмес, сыртында. Ошо. Дагы кененирээк айтып берсеңиз анан. Ошо ок тийген мен эч нерсе билбейм. Келдик бул жакка. Испанияда операция жасашты, кайра бул жакка жөнөттү. Азыр жатабыз ушул жерде. Өзү буга чейин деле окуялар болчу. Буга чейин бат-баттан эле болуп турат. Качып коркуп жашайбыз араң. Ошо президентке кайрылуу жасап эле коелучу, ошо президент чечип берсе жакшы болмок эле. Ошончо айылдын эли аябай азап тартып атат. Ошол чек араны мүмкүн болсо чечип берсе биз коркпой жашасак жакшы болмок да. Коркуп дайыма даярданып турабыз да, кайсыл учурда кандай кырсык болот. Ошо чек араны мүмкүн болсо чечип берсе жакшы болмок. Негизи эле азыр ден соолугуңуз жакшы болуп, Кудай берип жакшы болуп калса, кайра барып жашайын деген ойлоруңуз барбы? Үйлөрүңүздөр өрттөнүп, же болсо да бир нерсе болгон жокпу сизде? Билбейм, барганга да коркуп атабыз ал жактан. 2 жылдан бери ошо айылда жашаганга мүмкүн болбой эле калды да. Өтө кооптонуп, коркуп,
таң атып кеч киргени араң сүйүнүп эле жашап аттык. Мен ошол окуя болгон жерде Жаңыбак айылында жашаймын. Самаркандек айылынын Жаш Тилек деген айылында ошол сиңдимдин үйүнө миномет түшүп, ошонун анан сиңдиме чачырап, сиңдимди алып кел, бул жакка алып келдик. Исфана шаарына алып бардык, ал жерге бардык. Барган күнүбүз бир дагы адам сурап дагы койгон жок. Не болтасыңар дагы деген жок. Өзүбүз Дарыкөлгө жүгүрөбүз, ояка жүгүрөбүз, бияка жүгүрөбүз. Битте адамга Дарыкөл жеткирген жок да. Мисал үчүн ошонча чоң больница болуп, битте адамды камсыздай албаган больница, кантип ушунча адамды камсыздайт дейм да. Ошентип жүгүрүп отурдук. Бир дагы өкмөт башчы дагы, акими барып сурап дагы койгон жок. Эч нерсе кылышкан жок. 2 күн өткөндөн кийин анан өзүгө келди, операция кылды барышыбыз менен. 2 күндөн кийин анан бардык телевидениялар жаап анан кийин барды. Ошол күнү эртеси күн анан министр барды. Барып анан кийин жардам беребиз деп кетти. Анан окуя болгон жерге ошол ар уруш болгондо биз качабыз, түйүнчөктөрүбүздү даярдап коебуз эшигибиздин алдыга. Качышка даяр кылып да, анан балдарды ар жактан даярдап алып туруп, анан машина издейбиз. Бизде машинада проблема болот ошол күнү. Ар бир семья өзүнүкүнү алып кетет. Машинасы жоктор калып кетет. Мен дагы ошол күнү машина жок. Иниме чалдым, иниме чалсам буга кетиптир. Барса алып келгени. Барса эле ошондой окуя экен, анан аны салып Исфанага кетиптир. Мага машина жок, көчөгө чыгып отурдум. Эч ким жок, баары качып кетиптир. Анан кайнагам отурган экен. Сиздин машинаңызды айдасын балаңыз деп анан айдатып, балдарымды салып алып, анан Рават деген жерге алып барып таштадым балдарымды. Таштап алып, анан Исфанага мунун артынан өтүп барып, анан ошол жерде 2 күн турдук, анан самолет менен анан бул жака алып келишти. Алып келгенден бери бул жакта жакшы бардык. Дарыкөлдөрүн дагы өздөрү камсыздап карап жатышат, жакшы экен. Президентке рахмат, бардыга рахмат, бирок ошол чек араны чечип берсе жакшы болот эле. Биз балдарыбыз менен ал жерде жашагыбыз дагы келбей калды. Ошол балдарыбызды алып азыр туугандардын үйүнө алып келдик. Туугандардыкка да батпайт экенсиң. 1 күн тургандан кийин эле бардыгы балдарың ызылдады. Неге мындай, ондой деп биз уже каяка жашашыбызды билбей калдык да. Азыр балдарым отурат. Аларга продукта керек, башка нерсе керек. Бирөөнүн үйүндө отурат. Көз каранды болуп отурабыз. Анан чек арада жашаганыбыз менен бизди президент чек арага дагы кошподу. Статус дагы кошподу. Анан пенсия, пособие тапшырайык десем, ана кызым Актатыр айылында жашайт. Пособие тапшырайын десе, эриң Москвада, сага берилбейт дептир. Күйөө Москвадан келди, кесе, сен барып немеден чыгартып кесең, анан берилет дептир. 4 ай жүгүрдү битте пособиянын аркасынан. Акыры мен тапшырбайм, албайм деп эле албай койду, ошону менен келе берди Бишкекке. Мындай эч кандай жардам жок да биз жака. Пособие, зорго пособие алса, ону да бербей коюшту. Ошентип кыйналып жашап атабыз. Машинасы барларга машинаң бар, үйүң эбро экен деп ошентет. Анан эриң шаарда экен дейт. Эрибиз шаарда болгону менен 1 жылда биздин жегенибизге жөнөтүп отурат. Ашыкча пулубуз жок, мисалы. Үй алганга, бияка качсак дагы үй алганга пулубуз жок бизде. Өзү үйүбүздү бүтүрсөк, тажиктер талкалап кетет. Дагы жаңыдан баштап салабыз. Дагы тажиктер талкалайт. Биз билбейм кантип жашайбыз bundan кийин. Ошол балдарымды алдырдым, азыр коркуп отурабыз, айылга барайын деген оюбуз дагы жок болуп калды. Окуя болгондо биз уктап атканбыз. Таңкы саат 6-дан 20 өткөндө аябай катуу минометтер атылып баштады. Ызы чуу, аялдар бакырган, кыйкырган, элдин баары качып баштады. Биз дагы качып жөнөдүк. Тоо жака бир тууган сиңдим бар эле. Ошонун үйүнө качып бардык. Ал жерде 2 күн отурдук. Ошо жол ачылды дегенден бул жака карап элдин баары качып жөнөдү. Биз да ошолор менен кошо бул жака качып келдик. Биз жакта жашоо өтө кыйын болуп калды азыр. Бияка келгенден бери эле тактук эткен нерсени
Уксам мисалы кудум эле автоматтын үнүдөй, жарылган үнүдөй угулуп кетип атат. Ошо. Мындай маселе сиздерден качандан бери аябай курчуп калды? Курчуп калганы 3 жыл болуп калды. Эми эле жүрөгүбүз токтогондо дагы башталат. Эсинен чыгып, эми элдер той кылып, үй ремонт кылып баштаганда дагы согуш башталат. Элдердин ремонт кылган үйлөрү күйөт. Кайрадан эле дагы өзүбүздү баскычак. Bir жыл өтөт. Bir жылда bir сөзсүз болуп атат. Даже жылыга жетпей дагы болуп атат. Мындай окуялар. Жанагы пособия, пенсия маселесин айтып аттыңыз эле, ушул тууралуу айтсаңыз. Пособия, пенсия тууралуу аялдар өтө кыйналат. Пособия тууралаш үчүн дагы документ өтө көп жогултат. Баргандан кийин тапшыра албайттар. Сенин күйөөң Москвада экен, иштеп атат экен, сага берилбейт дейт. Келет үйлөрүн текшерет. Bir машинасы болсо деле пособия берилбейт. Андан кийин bir уyu болсо деле пособия берилбейт. Сен жашооң жакшы экен деп бербей коюшаттар. Өтө кыйнайт ошо пособия тууралуу. Элдерди өтө көп кыйнайт. Машинасы барларга деле берилбейт пособия. Мына мен bir тууган сиңдим күйөө Москвага кеткен, 4 ай болду, барса үзүп таштаптыр. Күйөөң Москвада экен деп. Москвада эле жыргап жүрөбү эле, пачка пул жөнөтөбү эле бияка. Барып эле иштегиче 3 ай өтөт да. Бияка пул которгуча. Ошо. Өзүңүздүн канча балаңыз бар? 3 балам бар. Алар дагы октунунан коркуп Коркуп калды бардыгы. жүрөктөрү Жүрөктөр жүрөктөр бияка качып жөнөгөндө кичине кийим кечек алып алайык деп, калтырап титиреп зорго качтык. Кайсы маалда кирип үстүбүздөн жардырып жүгөрөт деп. Алар мектепке кеткен учурда, садикке кеткен учурда деле аябай. Садикке. Отурсаңар керек э? Ооба, садикке айрыкча кече мектептин астына түштү да. Мектептен окуучулар бардыгы ыйлаган бойдон чыкты. Жаңы курулган мектеп бар эле, мектептин аркасына түштү. Жанан болду. Бир эле суранганыбыз чек араны чечип, эсабы болсо тосуп эле берсе чек аранычы. Ошондо коркпой жашайт элек да. Аз тосулмайынча баары бир корко бересиң да, өргө баргангачы. Кошуна өлкөдөн силердин үйүңөргө бастырып эле кирип келет. Бастырып эле кирип келет. Ошо таңга маал эл таңкы уйкуда жатканда атылды да. Элдер уйкулары бузулуп, ошо ойдон качып кетти. Чек араны чечип берсиндер чоңдор. Элдер уже чоңдор келип жашап көрсүнчү деп атпайбы? Биздин айылдагыларчы. Биздин айылга ошо депутаттар барып жашап көрсүн, анан кийин билет. Чоңдор барып жашаса, ошондо билет эле биздин кадырыбызды.